Эфирде күн маек, аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздө өлкөдөгү жумушсуздук маселеси жана ошол эле учурда бош жумуш орундары тууралуу маалымат берели деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыздоого көмөктөшүү бөлүмүнүн баш кадиси Гүлзада Акунова келип атат. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Көрүүчүлөрүбүзгө айта кетели, биздин берүүбүздү ЛТР каналынан, YouTube жана Facebook баракчаларынан дагы түз көрсөңүз болот. Эгерде биздин мейманыбызга сурооңуз болсо 0551 68 22 08 номерлар аркылуу түз байланышка чыгып жооп алсаңыз болот. Гүлзада, мына соңку учурларда ошо сиздердин министрлик өлкөдө бош жумуш орундары көп болуп аткандыгын маалымдап атасыздар. Бүгүнкү күндө канча бош жумуш орду бар, анан алар көбүнчө кайсы тармактарда болуп атат? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эң биринчиден кыскача ченемдик укуктук актылар жөнүндө айта кетейин, анан толугу менен айтып берем. Биздин эми азыр мамлекетибизде орчундуу маселелердин бири болуп ушу жумушсуздук жана иш табуу маселеси калкыбыздын арасында суроо талаптарды жаратып келүүдө. Азыр биздин ошо Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги активдүү иштерди алып барууда. Ошо жумушсуздукту жоюу жана эмгек рыногуна жумушсуз жарандарды тартуу маселеси боюнча 2015 жылдары ошо Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилген мыйзамдын алкагында ошо калкты иш менен камсыздоого көмөктөшүү жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамдын алкагында көптөгөн иш аракеттер аткарылып келет. Негизги мыйзамдын негизги максаттары бул ошо жумушсуз жарандарга кесиптин түрүн, адистиктин түрүн же эмгектин түрүн ошо эркин тандашы керек жарандарыбыз. Ошол жумушсуз жарандарыбызды кесиптик даярдоого, кайра даярдоого жана квалификациясын жогорулатууда ошо мамлекет тараптан акысыз кызматтарды ала алышат. Жана ошо жумушсуз жарандарыбызды коомдук акы төлөнүүчү программаларга да тартуу болуп эсептелинет. Жана жумушсуз жарандарыбызга ошо мамлекет тарабынан кепилденген жумушсуздук убагында ошо жөлөк пулду чектеп берүү болуп эсептелинет. Негизинен эле ошо акыркы 2 жылдын ичинде ошо эл арасында деле биздин ошо мамлекетибизде Кыргыз Республикасынын ошо биздин президентибиздин жарлыгын аткаруу алкагында ошо ченемдик укуктук актыларга инвентаризациялоо жүргүзүлгөн, баарыбызга белгилүү болгондой эле. Ошонун алкагында ошо биздин аталган мыйзамга да көптөгөн өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилди. Бул мыйзамды аткаруу алкагында ошо министрлик тараптан ошо эмгек рыногунда кайсы кесиптер талап болуп келе жатат, кандай жаштарды кандай багыт берүү тараптары, ишкердүүлүктөрдү кандай баштаса болот, иш берүүчүлөр менен кандай иш алып барылат, ошол жаатында дагы мыкты иштер аткарылып келди десем жаңылышпастырмын. Негизинен бул жумушсуз жаран, кыскача айта кетсем, ошо биздин кыргыз элинин деле бир аң сезими, ойлоо сезимин мындай башкачараак эмеде алып кетсе болот да. Көп жарандарыбыз баягы иштеп, акча таап, өзүлөрүн өзү камсыз кылып жүрүп, баягы жумушунан кандайдыр бир себептерден ажырап калган кезде баягы биздин эмгек, социалдык камсыздоо, миграция министрлигинин астындагы аймактарда, бардык аймактарда ошо бөлүмдөр бар. Ошо бөлүмдөргө көп кайрылышпайт. Ошо жумушсуз ишинен бошоп калгандан кийин ошо 10 күндүн ичинде ошо биздин иш менен камсыздоо көмөктөшүү бөлүмүнө кайрылыш керек. Кээ бир жарандарыбыз болсо мамлекет бизди багыш керек, мамлекет төлөп бериш керек деп баягы өкмөттүн камсыздоосуна көп мындай пикир эме болуп келишет да, ой пикирлерин жаратып. Көптөгөн жарандарыбыз болсо ошо мамлекет тарабынан
тарабынан кичинекей жөлөк пул болсо дагы болобу же долбоорлор аркылуу акча каражаттарын алса дагы ошол ишмердүүлүктөрүн иштеп өзлөрүнүн ошо жашоо тиричилигин жакшыртып жумушсуздукту да жоюп келет да. Жумушсуздардын саны кандай азыр бизде статистика? Азыр биз Кыргыз Республикасынын улуттук статистикага токтоло кетсек, бул эң активдүү калктын саны 2.595.000 адамды түзөт. Ал эми бул жумушка жарамдуу деген. Бул жарамдуу деген адамдарыбыз. Ал эми жумушсуздардын саны болсо 142.600 адамды түзүп келет. Бул сиздерде каттоодо тургандарбы азыр же мындай? Бул улуттук статистикалык маалыматтардыкы да, биздин ошол улуттук статистиканын маалыматы. Ал эми биздин министрлик тараптан ошо жумушсуз жарандарыбыз бизге кайрылган кезде ошо жумушсуз жаран акыркы 3 жылы 12 айдан кем эмес ошо камсыздандыруу стажы бар жарандарыбыз ошо жөлөк пулга дагы укуктуу болуп келет. Алар ошо кайрылган күндөн баштап 10 күндүн ичинде жанагы жогору белгилеп кетпедимби, акыт үн төлөнүүчү коомдук жумуштарга же болбосо кесиптик кайра даярдоого же квалификациясын жогорулатууга ошо окутууларга да жөнөтүлүп келет. Ошол биздин жумушсуздук базага кирген күндөн баштап бизге расмий катталган жумушсуздардын саны азыр 75.000ден ашык. Мындан бери 2 жыл мурда бул 100.000 тегерегинде деп, азыркы 2 жылдын ичинде ооба жакшы белгилеп кеттиңиз. Ошо расмий катталгандардын саны азыр 73.500 адамды түшсө, азыркы тапта бош орундарына ошо 14.786 бош орундар бар да. Ал эми ошол 73.500 адамдын ичинен ишке орноштургандары ошо 9.630 адам ишке орноштурулду. Министрлик тараптан да ошо активдүү чаралардын бири болуп, ошо коомдук иштерге тартуу жана ошо окутууларга жөнөтүү боюнча дагы ошо 11.000 адам ошол кызматтарды алып келе жатышат да. Негизинен эмгек рыногунда азыркы учурда талап болуп отурган кесиптерге окутуу, кайра квалификацияласын жогорулатуу боюнча ошо жумушсуз жарандарыбыз дагы ошо кызматтарды көргөзүп келебиз министрлик тараптан. Негизинен азыр эмгек рыногунда баарыбызга белгилүү болгондой эле бул ошо ашпозчу, тигүүчү, айдоочу, ошо слесарь деп коет, ошо компьютердук сабаттуулук, бухгалтерия, ошол кесиптерге көп суратталар бар. Ошол бир бош орунга 16 адам талап болуп келет. Сиздер жанагы ошо иш менен камсыздоого көмөктөшүүдө кайра окутуу же болбосо ошол кайсы бир кесипке даярдоо боюнча иш алып барып келип атпайсыздарбы бир топ жылдан бери? Ошондо ушул нерселерге көңүл бурасыздарбы? Ушул бош орундарына кайсы тармакка ушул жетишпей атат? Мисалы ошол эле тигүүчүлөр азыркы учурда аябай көп талап кылынып атканы айтылып атат республика боюнча. Ооба. Биздин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен билим берүү министрлиги тарабынан ошо методикалар иштелип чыгылган. Ошо 5 жылда бир жолу ошо анализ жүргүзүлүп, эмгек рыногунда кайсыл кесиптер талап болуп атканы анализ жүргүзүлүп турат. Ошо быйылкы жылда дагы бир ченемдик укуктук актыны иштеп чыктык. Ошо методология ошо эмгек рыногунда квалификациялуу профессиялар тууралуу. Азыр эми буюрса бир ай болобу ошо жыйынтыгын дагы берет. Ал эле эмес, ошо биздин министрлик тараптан бир жылда 2 жолу жарманкелер өткөрүлүп турат, вакансиялар жарманкеси. Бул жаз айында, апрель айларында жана күз айларында, сентябрларда ошо жумушсуз жарандарыбызга миңдеген иш берүүчүлөр чыгып, өзлөрүнүн ошо бош орундарын сунуштайт. Ошо биздин быйыл жарым жылдыктын ичинде ошо
24.000 адам кайрылды. Алардын ичинен 665 адамды ошо жумуш орду менен камсыз кылдык. Ошо иш берүүчүлөрдөн ошо 1000ден ашуун иш берүүчүлөр ошо бош орундар жарманкесине келип катышып берди да. Биз бул ошо сиздердин каттоодо тургандар арасындабы же бул жалпы бул баардык жалпы бул биздин ошо республика боюнча эмгек социалдык камсыздоо миграция башкармалыгынын ичинде ошо иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмдөрү бар. Ошол ар бир аймакта ошондой жылына 2 жолу ваканттар ярмаркасы ошо өткөрүлүп келет да. Негизинен ошо жумушсуздукту жоюуда министрлик тараптан деле көптөгөн ошо долбоорлор өткөрүлүп келе жатат акыркы жылдарда. Акыркы 2 жылда ошо өндүрүш жааты дагы жакшы алдыга жылууда. Мисалга айта кетсем, бул азыр өндүрүш жагында бул ошо тигүүчүлүк, такси кызматтарында көптөгөн ошо жана компьютердик сабаттуулукта, бухгалтерияларда ошо талап болууда да. Андан кийин эле ошо биздин жыйынтыктарда дагы ошо министрлик тараптан ошо долбоорго катышкан социалдык контракт долбоору дагы ошо министрлик тараптан иш алып барылып келе жатат. Ошо бул дагы жумуш ордун түзүүгө бул дагы бир жагынан ошо аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү турмуштук оор кырдаалдан чыгаруу максаты болуп келсе, дагы бир жагынан ошо бир үй бүлөдөн бир киши ошо ишмердүүлүгүн баштаса, анын жакын туугандары болобу, кошуна колоңдору болобу, ошо жумушсуз жүргөн адамдарды да иш орундары менен камсыз кылып келе жатышат. 22-жылы ошо долбоордун алкагында айта кетсем, ошо долбоор ошо 2800 үй бүлөгө каралган болчу. 22-жылдын жыйынтыгында 2000ден ашуун адам ошо кошумча жумуш орундары менен камсыз болду. Ошо мен жогоруда айтып кеттим, бул 4 багыт менен кетти. Бул ошо өндүрүш, айыл чарба, соода, анан эме кызмат көрсөтүүлөр болуп. Быйылкы жылы болсо ошо 23-жылы 10.000 үй бүлө каралып келген. Ошо 10.000 үй бүлөнүн азыр эми жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча 5000ден ашуун кошумча жумуш орундар камсызданып келди. Жанагы 100 миңдин тегерегинде деп айтылган, анан азыр мына акыркы 2 жылдан кийин ушу 73 миң деп атпайсызбы? Же сиздерде катталгандардын бул сиздерде анализ барбы? Эмненин эсебинен баягы статистика көрсөткүчү? Бизде ошо улуттук статистика комитети, билим берүү министрлиги жана биздин министрлик тарабынан ошо жанагы методика иштелип чыкты. 5 жылда бир жолу анализ жүргүзүлүп келет. Буга чейин деле жүргүзүлүп келген. Бирок акыркы 2 жылда ошо биздин министрликтин жана өкмөтүбүздүн талаптары ошол ишке ашыруу максатында ошо жумушсуздукту жоюу дагы мындай орчундуу маселе болуп келген. Ошол маселени ишке ашырып, ошо биз долбоорлор өтүп жатат министрлик тараптан. Ошо эмгек рыногунда кандай кесиптер талап болуп жатат. Эң биринчиден эле ошо биз эң негизги ошо жумушсуздукту жоюуда ошо мектеп курагында эле ошо бүтүрүүчүлөрдөн баштап, ошо туура кесипти тандоодон баштап, ошо жумушсуздукту жаратпаш үчүн ошо туура кесипти тандап, өзлөрүнүн ошо бир кесиптин ээси болуп кетиш үчүн дагы ошо долбоорлор пилоттук долбоорлор өткөрүлгөн. Ошонун негизинде ошолордун негизинде ошо анализдерде дагы жүргүзүлдү. Бизде ошо кайсы эмгек рыногунда кандай кесиптер талап болуп келгени ошо биздин жанагы долбоор аркылуу ошо 4 багыттагы жана эмгек рыногунда талап болгон жогоруда атап кеткен ошо кесиптер аркылуу жүргүзүлүп келе жатат. Жумушсуздуктун негизги себеби эмне? Же ошол сиздерде каттоодо турган адамдар, булар кимдер?
негизи эле ошо жогоруда айтып кетпедимби, бул жарандарыбыздын өзүнүн аң сезими жана баягы кыргыздын менталитети бир башкачараак болуш керек да. Бул ар бир жаран эле баягы мамлекет камсыз кылыш керек, бизди багыш керек деген бул мамлекеттен көз карандысыздыкты алам деген бир адам болуш керек да. Бул жумушсуз жарандарга мамлекет тараптан кепилденген көптөгөн кызматтар көргөзүлүп келет атпайбы. Бекер мисалы окутууга жөнөтүлүп атат, коомдук иштерге тартып атабыз. Мисалы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө деле долбоорлорго жарыялар берилип иштер жүрүп жатат. Бул менин оюмча бул мындай бир массалык маалыматтык каражаттарда көбүрөөк ошо элге жайылтуу керек да. Негизинен ошо учурдан пайдаланып айта кетсем, ошо биздин министрлик тараптан азыркы ошо жогоруда белгилеп кетпедимби, мыйзамдын өзгөртүүлөр, толуктоолорду киргизүү боюнча ошо ченемдик укуктуу актыларда каралып келген. Азыр ошо иш берүүчүлөргө дагы биздин ошо бир типтүү жобобуз да бекитилди, бул насаатчылык боюнча. Бул типтүү жободо дагы ошо жумуш кесиптикти алган жаш жумуш ордуна жаңы барган бул жаш адис болуп эсептелинет. Бул типтүү жободо көпчүлүгү тажрыйбасы керек, бир нерсе билиш керек деген талап болгон үчүн эмгек рыногунда эле иш берүүчүлөр көбүнчөсү эле жаштар жумушка барганда эмгек стажын сурашат эмеспи, эмгек стажы барбы жокпу деп. Ошол жаатында да биздики ошо биздин министрлик тараптан, өкмөт тараптан ошо каралып, ошо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы бизнес инвестициялар кеңешинин 2020 жылы ошол демилгеленип чыккан, ошо насаатчылык деген түшүнүк менен ошо типтүү жобону иштеп чыгуу. Институт катары. Ооба, анан кийин 2020 жылы ошо 2021 жылдан баштап ошо жанагы ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоонун негизинде ошо биздин калкты иш менен камсыздоого көмөктөшүү мыйзамыбызга киргизип алдык. 9 августта өкмөт Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан бекитилип берди бул жобо. Бул жобо негизинен иш берүүчүлөргө ишканадагы жана уюмдардагы мамлекеттик жана жеке ишканаларга жайылтылат. Бул мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга жайылтылбайт. Ошол жаш адис кесиптүүлүгүн алгандан кийин ошо жумуш ордуна насаатчы катары насаатчы, анан насаатчылык болот да. Насаатчы ошо насаат алуучуну өзүнө алып, ошо жетекчиликтен ошо берилип 3 айдан 6 айга чейин ошол насаатчы болуп берет. Насаатчылар кимдер болот? Ошол насаатчылар ошол эле ишканадагы кызмат ордун элеген, өзүнүн иштеген ордунда 1 жылдан ашык эмес стажы бар, же болбосо ошол бардык стажы 3 жылдан кем эмес ошо насаатчы боло алат. Насаат алуучу бул ошо жаш адис болгондуктан ошо 3 айдан 6 айга чейин ошол жерде жумуштун түрүн, кандай жумуш алып барылат, мисалы ошол насаатчылыкта 3 этапка бөлүнгөн. Биринчи ошо даярдоочу этап, экинчи окутуучу этап, анан үчүнчүсү ошо аяктоочу этап болуп. Ошо биринчи этапта ошо насаат берүүчү насаат алуучуга ошо жумуштун түрүн көргөзүп берип, жеке план иштелип чыгылат. Ошол жеке планга убактысы, кыла турган иши мөөнөтүнөн бери көрсөтүлүп, ошо 3 айдан 6 айга чейин насаат алат. Бул милдеттүү түрдө киргизилип атабы? Бул бизде бул насаатчылык бул методикалык жана практикалык түрдө иштелип чыккан. Бул мындай рекомендательный эмеде. Негизи бул токтом менен кабыл алынды.
Бул ошо жеке ишканаларда, мамлекеттик жана жеке ишканаларда гана азыр иш алып барууга болот. Биздин ошо азыр эмгек биздин тармактагы аймактык бөлүмдөргө дагы буюрса иш алып баруу жөнүндө ошо маселелерди коюп аймактарга жөнөтөбүз. Биздин ошо аймактарда болгон жеке ишканалар болобу, ошол ишканаларга бүтүрүүчүлөрдү ишке алып, ошо насаатчылык иштерин жүргүзүүгө зарылдык коюлган. Жана кайра окутуу боюнча, анан кесипке даярдоо боюнча ошол окугандар, билим алгандар, сиздер мисалы бекер окутуп атасыздар да аларды акысыз. Анан алар канчалык деңгээлде баягы жумуш таап кетип атат деген маселе. Же сиздер көмөктөшөсүздөрбү жумуш табууга дагы? Жакшы суроо болду. Бул биздин министрлик тараптан ошо жумушсуз жаранга кесиптик даярдоого жана кайра даярдоого же квалификациясын жогорулатууга ошо акысыз кызмат ала алат. Бизде ошо министрлик тараптан 125 кесиптин түрү бар. Ошол 125 кесиптин түрүнө ошол жумушсуз жарандарыбыз каттоодо 10 күндүн ичинде эгерде ага ылайыктуу жумуш табып берүү мүмкүн болбогондо, ал жумушсуз жаран ошо жөлөк пулга укуктуу болот. Жөлөк пулга укуктуу болгондон кийин жөлөк пул алат, же болбосо ошо жанагы окутууларга жөнөтүлөт. Окутууларга жөнөтүлгөндө ошо биздин министрлик менен билим берүү уюму министрликтин ортосунда келишимдин алкагында жүрөт. Булар 2 айдан 5 айга чейин окутууга катышышат. Эгерде жумушсуз жарандын өзүнүн ээлеген кесибин кайра жогорулатуу шарт болсо, ошол тарапка кетет, же болбосо кайрадан башка өзү ашпозчу болсо, тигүүчү жагына окуйм десе, ошол жакка дагы көңүл бурулуп, ошол сунушталат. Негизинен ошо кесипке багыт берүүдө билим берүү ошо лицейлерде ошо биздин долбоор аркылуу дагы былтыркы жылдын негизинде ошо компьютердик сабаттуулукка веб провайдер жана сайттарды сайттарды түзүү курстары ошо окутулду. Ошо сайттарды түзүү курстарында дагы көптөгөн жаштарыбыз дагы жана жумушсуз жарандарыбыз дагы ошо окутуулардан өтүштү. Жумушсуздарга бериле турчу жөлөк пулдун өлчөмү канча? Жумушсуздарга берилүүчү жөлөк пулдун өлчөмү 300 сомдон. Ошо 10 жылга чейинки жана жогоруда айтып кетпедимби, акыркы 3 жылдан кем эмес 12 айда, акыркы 3 жылдын ичинде ошо 12 айдан кем эмес камсыздандыруу стажы болуш керек. Ошол жарандарга 300 сомдон жөлөк пул төлөнүп берилет. Эгерде ай сайын, эгерде 10 жылдан ашык эмгек стажы болсо, аларга 600 сомдон каралып берилет. Мисалы, бул жумушсуз жарандар убактылуу жумушка жарансыз убакыт мезгилинде, ошо жумушсуз жарандыбыз жөлөк пул алып аткан мезгилде, бул жөлөк пул алып аткан кезде ал адамга ошол убактысыз сакталып келет. Ал эми жумушсуз аял айымдарда бар эмеспи, кош бойлуулук мезгилинде жумушсуздук боюнча жөлөк пул төлөнбөйт ошо кош бойлуулук кезинде, бирок ошол мезгилде узартылып берилет да ошол убактысы. Негизинен ошо жумушсуздук боюнча жөлөк пул алып аткан жумушсуз жарандарыбыздын ошол мезгили камсыздандыруу стажына кошулуп берилет. Кийин ошо аз болсо да ошо мамлекет тараптан ошо пенсиясына кичине кошумча болуп кетет. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Ошол жана бош орундар боюнча биздин жарандар үчүн дагы кызыктуу деп ойлоп атам. Азыр кайсы аймактарда, анан ошол бош орундар боюнча кайсы жерден кайрылып маалымат алса болот? Биздин ошо учурдан пайдаланып айта кетмекмин, ошо эмгек социалдык камсыздоо миграция министрлигинин алдында бардык аймактарда ошо иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмдөрү бар. Ошо бөлүмдөргө жумушсуз жаран өз эрки менен өзүнүн тастыктай турчу документи, паспорту менен жана кесип
квалификациясынын документи менен барып ошо кайрыла алат, жеке кайрыла алат да. Ошол базага киргизилип, жанагы 10 күндүн ичинде биздин кесиптештер тараптан уже жумуш сунушталып, жана коомдук акы төлөнүчү жумуштарга, ал ошо коомдук акы төлөнүчү жумуштардын базалык ошо суммасы 1800 сомду түзөт. Ошол 1 айдан 3 айдан ошо 6 айга чейин ошо катышып келет да. Убактылуу ошо жумуш таап, ордуна жумуш орду менен камсыз болгучакты. Туруктуу жумуш издегендер деле ошо жерден алса болот да, туруктуу жумуш издегендерге алар эми коомдук акы төлөнүчү жумуштарга катыша алышпайт да. Бул ошо жумушсуз жарандарыбыз эле катыша алышат. Бизде азыр бош орундар көбүнчө Борбор калаада болсо керек. Бош орундар боюнча ошо көбүнчө акыркы маалыматтардан кичине бөлүшө кетсем, биздин ошо министрлик тараптан Ош шаары, Бишкек шаары, ошо чоң шаарларыбызда ошо тигүү жааты, өндүрүш жааты дагы жакшы өркүндөп келе жатат. Анткени ошо эмгек рыногунда талап болгон жана башка өлкөлөргө чыгат турчу өндүрүштөрдүн баары ошо эмгек рыногуна талап болуп келгендиктен, биздин ошо Ош шаарында март айларында ошо тигүүчү цех илгертен эле ошо бар экен. Ошо тигүүчү цехибизде 1000 орунду болсо, ошо 2 айдын ичинде биз буга чейин 200 эле адам ошо иш менен камсыз болуп келген экен. Азыркы учурда биз 300дөн ашуун жумуш орду менен камсыз кылдык. Дагы жумуш ордуларына кайрылып, ошо жакынкы аралыктагылар деле кайрылып келсе болот да, жумуш ордулары менен. Негизинен биздин аймактарга дагы жанагы бөлүмдөргө да кайрылыш керек. Жогоруда айтып өтпөдүмбү, ошо ченемдик укуктун актынын негизинде ошо талап болунган 2 эле документи талап болунат. Ошо паспорту менен ошо кесибинин жыйынтыгынын документи боюнча кайрылса, ошо демек эң көп азыр бизде тигүүчүлөр талап кылып аткан. Тигүүчүлөр, өндүрүш жааты жакшы өркүндөп келе жатат. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Гүлзада айым, сизге ыраазычылык билдирем. Убактыңызды бөлүп, жарандарыбыз үчүн жакшы маалымат бердиңиз деген ойдобуз. Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Күн маек программасын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын.